Жакын арада каттамга VIP автобустар кошулат деген маалымат чыгып, айланасындагы талкуу бүтө электе эле коомдук транспортто жол кире акысы кымбаттайт деген кабар көпчүлүктү селт эттирди. Айрым маалыматтарда мурдагыдан өзгөчөлөнүп, кечки тариф киргизилип, акысы 32 сом болсо, күндүзгү учурда 21 сомду түзөт. Бүгүн биз жаңы коюлуп жаткан жол кире акысы, автобустардын жана кичи автобустардын жагдайлары, шарттары деги эле коомдук транспорттун айланасындагы уудуу кептердин күнгөй тескей тууралуу сөз кылабыз. Алгач эле бул маселе тууралуу кала тургундарынын оюн угуп көрдүк. И так тяжело, все поднимается, цены. Это уже должна мэрия урегулировать это все. Элдин катмарын ойлош керек да, элдин көпчүлүгү мисалы үчүн жакыр, ишсиздер бар, аларга кыйын болуп калат чынында. Бир күндө эле кээде бир 3 жолу маршруткага түшкөнгө туура келип калат да. Туура маселе. Анткени азыр 15 сомдон болот да, 15 сом менен деле кыйналып атабыз. Студенттер менен школьниктерге кичине арзан кылып койсо болмок. Маршрутканын баасы кымбатташ керек, 15 сом актабайт го дейм. Кымбатташына элдин баары эле каршы го дейм. Акыбалды элдин баары эле түшүнүп турат, мынакей. Эл наразы. Мен каршымын. Оюм начар балдар. Себеби эми ар бир үй-бүлөдө балдар мектепке барат, 5-6 бала мектепке барат. Анан кийин чоңдору барышат. Оюм туура эмес. Көтөрдү канча? 50 сомго ким түшөт аны? Элдин баары жөө басып калат да. Коомчулуктун пикири ар кандай. Көпчүлүгү баанын жогорулашына каршы. Кээ биринин айтымында транспорттордун абалы көрсөтүлгөн суммага ылайык келбейт. Ал эми эл өкүлдөрүнүн кесиптештерибиз сурамжылоо жүргүзүп көрүп, төмөнкүдөй жооп алышкан. 8 сом турабы? Мен 8 сом кезинде түшкөм троллейбус автобуска. Жок, эч кандай көтөрүлбөш керек. Анткени биз айлык көтөрүп атабыз дегени менен бул биздин мамлекеттик кызматкерлердин 40%, жалпы элдин 40% түзөт. Мындан ары каяка көтөрөсүңөр ишчи. Эми маршруткалар 21 сом болсун, 21 сом көп аябай боло албайт. Мында примерно билем, бирок буга чейин 12 сом болду, кийин уже 21 сомго көтөрүлүп атат. Эми 35ке чыгат деп атат. Эми бул Коомдук транспортко өздөрү эмес жакындары түш көрбөгөн, көйгөйдү жон териси менен сезбеген депутаттарыбыздын арасында маселени чечүүнү мындай коелу. Жол кире баасын билбегендери четтен чыгат. Анткени менен таяктын эки учу болгон сыңары экинчи тараптын, айдоочулардын да өзүнүн айта турган сөзү бар. Тагыраак айтканда, күйүүчү майдын баасы өсүүдө. Акыркы жол кире акысы көтөрүлгөндөн тарта дизель майынын баасы 2 эсеге өстү. Тактап айтсак, өткөн жылы кара алтындын баасы 38 сомдун тегерегинде болсо, учурда май куюучу жайларда 75-78 деген көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Муну менен катар эле унаа тетиктеринин, оңдоо кызматтарынын баасы асман чапчыйт. чын эле кымбаттады запчастар аябай элечи. Мурунку баадан 2 эсе десек деле болот, 2 эсе кымбаттады. 1000 сомдук, 1,5 сомдук окаттар азыр 3000 сом, 3,5 сомго чейин чыкты. Мотордун баасы аябай эле өстү, мотор. Мурун 1000 долларга бүтчү, 1000 долларга бүтчү, азыр 1000 доллардын почти 1,5 чейин барып атат. Анча-мынча бар, 50-60 миңге капитал казап чыгып атышат. Бир чет туура эле го дейм, ошо ашыткан баасын көтөрүп берген туура эле да. Биз мен жалгыз иштебейм, бияк 19 иштейбиз, 19 жок дегенде күнүгө 3төн 4төн машина жасайбыз да. Мисалы 3 күн жатат биякта. 3 күндөн бери каттамага чыкпай эле. 3 күн жатат. Мен мисалы работасында 7000 сом алам ага. Анан дальше өзүн бар текшерип көрөт. Эгер головкасы жарабай калса 35 000 сом турат. Эгер жазата турган болсо 12-13 000 сом берет. Текшергени 1,5 сомго текшерип беришет. Кыздын сыры төркүнгө маалым дегендей айдоочулук кесиптин оош кыйышын, учурда болуп жаткан талкуу тууралуу кичи автобустун айдоочусунан сурап көрдүк. Жол кираны көтөрөбүз деп атышат, бирок кымбаттатабыз дегениге эл жаман көрүп атат. Бизге мына май кымбат, солярка кымбат. Бизге деле актабай атат. Азыр бир маршрутта алдың 40-45 маршрут болсо, азыр бизде 30 канча эле 30дан ашыгыраак. Машина жетишпейт. Актабай атат. Ошого карабай эртеңен кечке жумушка чыгып атабыз. Чыдап. Мына маршрутка айдагандар билет. Алып эле чөнтөккө салып эле жыргап аткан жерибиз жок. Аталган долбоордун айланасында өзүбүз эле томбуча бербей, үстү-үстөгү жылдын башынан иш алып барып келе жаткан Бишкек шаардык мэриясынын карамагындагы транспорт департаменттигинен
Расмий жооп сурап, жарактан чыгып, токтоп турган автобустардан кабар алып кайттык. Кечки тариф деп дагы киргизип атабыз. Бул кечки тарифтин дагы көпчүлүккө мындай түшүндүрүп кетишибиз керек. Бул боюнча да суранган калың катмар эл бар. Мисалга айта кетсек, кечкисин баягы ресторан, кафе, магазиндерде баягы иштеген жарандарыбыз кечкисин, түнкүсүн үйгө кете албай калып атабыз. Тапканыбыз 700 сом, 1000 сом болсо, ошонун 200-300 сомун таксиге жумшаганга аргасыз болуп атабыз. Ошондуктан түнкүсүн дагы коомдук транспортду иштетип берсеңиздер. Азыркы тариф менен биз моюнга алышыбыз керек. Транспорт тармагын, коомдук транспорт тармагын өнүктүрүп кетиш өтө кыйын. Коомчулукта муну жакшы түшүнүш керек. Эгерде ушул тармакта өнүгүү болсун, өзгөрүү болсун десек, биз эң биринчи кезекте татыктуу тариф коюп беришибиз керек. Микроавтобустардан толук Бишкек шаары арылыш үчүн 1,5 миңге чейин чоң көлөмдүү техника керек. Демек биз азыркы сатып алып аткан техникабызды алган күндө дагы толук микроавтобустардан баш тарта албайбыз. Анткени бир 500гө жакын единица келет. Эгерде бүгүнкү күнү айтсак, 476 автобустан 85и гана ишке жарактуу, калганы иштен бир 4-5 жыл мурун жарактан чыгып калган. Мисалы азыр могул автобустардын баары иштеп аткан болсо, азыр коомдук транспорт менен маселе мынчалык курч болмок эмес. Жогоруда аталган мекеменин директору Максат Орозбековичтин айтымында, биз сөз кылып жаткан маселе азырынча сунушкана жана коомдун сынына коюлат. Азырынча тарифтин көтөрүлөт деген маселесин көтөрүү бир аз эртерээк. Бул долбоор гана. Долбоорду экономика министрлигине биз азыр өткөрүп беребиз. Анда экономика министрлигинен тиешелүү таянак чыккандан кийин гана биз шаардык кеңештин кароосуна жөнөтөбүз. Шаардык кеңеш өз кезегинде коомдук талкууга алып чыгат. 1 айлык мөөнөттүн ичинде коомчулук дагы өзүнүн сунуштарын берсе болот. Андан кийин гана анан шаардык кеңештин кароосуна алып чыгылат. VIP маршруткалар бул ал дагы баягы коомчулуктун кайрылуусунан кийин келип чыккан идея. Кандай болгон күндө да тийиштүү тараптар оң солду эске алып, айдоочулардын көңүлүнөн чыга турган. Ошол эле учурда элдин капчыгына чак келген тариф коюп берет деген ишеничтебиз.